Видеону толук көргүлө браттар. Азыр бул видеодо эмне болду десе, Велтмейстер жөнүндө жана электромобиль жөнүндө жакшы сөз болду. Узун видео браттар. Кызыгып суроолоруңар болуп, суроолорго жооп ала албай, перекуптардан от души, зынк, мынк деген сөздөрдү угуп жүргөн болсоңор, ушул видеону көргүлө. Өзүңөр үчүн толук жакшы маалымат аласыңар. Кыскасында эмне болот десе, батарейка, Велтмейстердин батарейкасы жөнүндө айтып бердик. V1 батарейкасы, Велтмейстердин батарейкасы салыштырдык. Машинаны кантип тамдаш керек жөнүндө, эмнелерине көңүл буруш керек жөнүндө көп кызык монтаждабаган аракет кылабыз. Полезный, жакшы жерлерин калтырып чыгарабыз, браттар. Бул ошо кыскача сиздерге маалымат эмне жөнүндө видео болот экен. Көргүлө. Плюс эмес, минус жактарын дагы айтып өттүк. Ооба. Плюстарын да, минустарын дагы айттык. Ошо. Ассаламу алейкум. Сизге рахмат, аман брат. Видеого коштошуп коелу пока. Батарейканын ичине суу толуп калыптыр, э? Муну ачып тазаладыңар. Мунун ичине Кытайдан эме куюп салышканда, ичине суу куюп салган, муз тееп кетет го. Биз бар деп жазадык да. Аргон менен. Демек, мунун батарейкасында эме кышында жылыта турганы болобу, болбойбу? Ушул да мына, мунун ичинде. Ушул жылытып турабы? Волтмейстердики бар экен да, значит, жылытканы. Ал кандай? Зарядкага эле сайып койсо жылыта береби? Жок, ал комплектациядан зависит этет да. Ооба. Мына. Онда болуп жарып кеткен да. Потокко жарылып туруп анан эметкен турбайбы? Мунун баарын чыгарып, кургатып, охлаждениянын подогрев турбайбы могу, э? Так, брат, бул мынакей. Бул чоң батарейка. Бул 500-дүк дедиңиз, а? 500-дүк. Эми 400-дүк, брат, кандай болот? 400-дүк, могу жагы жок да. Могу арт жагы жок, а? 6 секция жок болот экен, 400-дүктүк, э? Бирок корпусу ушундай эле. Ушундай. Эч ким билбейт аны. 500 менен 400 оп окшош да. 400-дүктү 500-дүк деп айтып койсо, чечмейинче эч ким биле албайт. Бирок компьютерге салсачы? Компьютерге салса точно билет же, анда алдап койсо болот? Билинет анда, э? Аны эме деп 300-дүк уже бияк кыска да. Кичинекей болот. Жери жок. Мындай. Ушунча жок болчу да, брат, дегенке. Компьютерге салгандачы? Компьютерге салганда недобросовестный мастер болсочу, айтпай койсо билбей калат да. Бирок аны мастерлеп көрө алат да. Демек, өзүнүн компьютершигине жөнөтүп койсоңуз саткан киши. Жок, эрте. саткан киши өзүнүн компьютершигине жөнөтүп койсо, анан өзүнүн компьютершиги эмне деп айтат десе, ооба 500-дүк экен деп койсо. Сатканын баарында компьютер бар. Өздөрү көрүп берип коет да. Өздөрүнүн компьютерлары менен көргөзүп берип коет, туурабы? Эми бирок брат, ошо саткандар 400-дү 500 деп аткан айын, 300-дү 400 деп аткан айын айтып бердик беле. Айтып бербейт. Биз өзүбүз азыр билдик го, биздики 400-дүк эмес 300-дүк экен. Эми 300-дүк канчалык болот? Мынча брат, мынча жок. Жери жок. Буягы жок брат уже. Булар жок. Шунча. Могу экөө эле жок экен да. Экөө жок, могу бар. Корпусу да о жерден кичинекей болот, э? Кичирээк болот, түшүнүктүү. Жана быстрый зарядка кетпей калып, медленный кетпей калып, ар жак проблема болгондо уже блокторду карайсыз. Ал жерде основной БМС блок. Башка машиналарга мындай да. Мисалы, BID-лердики БМС блоктору ар бирөөнүндө өзүнчө турат. Күйүп кетсе, ошону алмаштырып коебуз. Велтмейстердин бир слабый жери БМС күйүп кетсе, мояктын баары иштебей калат да. Буну алмаштырыш үчүн силикон алып келип которуш керек. Башка машиналарда 2,5-3 күн соңго бир БМС алмаштырып коебуз да. Асты кандай болот? Мына тешилип калып өрттөнүп кете берет экен, брат, калындыгы. Тешилбейт булар. Тешип бизге келе элек да практикачы. Калың болмок асты. Калың болгондо эми аябай прочный экен да, жакшы. Урулуп жүрөт, сүзүлүп жүрөт. Бирок катуу удар алганда, булар мондай эле защёлка да, мондай эле. Ушул жери омурулуп же бирдек болуп кетсе, ушу сурулуп кеткен да. Омурулуп кетсе эле, болбосо так неметпейт, э? Ямадан абайлашып уруп келди. Удар алгандачы. Муну удар алып, аны сизге келгендер болдубу? Болду. Удар алып сурулгандар болдубу? Жок, буну алмашпайт. Удар алганда просто молар буга бекилүү да. Чтоб ийкет бирдек болсо, могу жерден чтоб эме кетип калат да. Түшүндүм. Молар удар алып келгендерди силер кайра түздөп туруп эле кайра салып коюп аткан. Молар тешилип калат. Кайсылар тешилип калат экен дейсиз?
Мунун үстү экен да. Бул E5-лардыкы да основной. Булар алюминий да. Мо тешилгениби корпус? Жок, бул эми ремонттоку. Бирок могу алюминий Тешилет. катуу удар алып же бардырга илинсе, мында батареяны ошо айырып кетип атат да. Ошондон өрттөнүп кетет да. Эми өрттөнгөн эми редкий случай да. Ошо мен да айттым да, өрттөнгөндөн коркуш экен. Башкасынан коркушат. Эмнеге өрттөнөт негизи? Батарея өрттөнөт эми мындай при аябай катуу удар болуп же мындай көп неме болгондочу эми. А так мына внутренний замыкание болуп ар жак бир жак болсо бүт защитада турат. Защитада турат. Передохранитель контакты жаба. BYD-лер өзү мындай опыт боюнча айтыңыз, калыс. BYD-лер батарея жагынан жакшыракпы же Weltmeister'лерби? Батарея жагынан Weltmeister жакшы да. Weltmeister, а? Өстөр жакшы да. BYD-лер 18 жылкылар уже азыр мондо чишип жарылып кетейин деп турат да, сыртыч, жана ремени. Аны бир күн ачып деле киргизип коебуз го. Ал уже восстановлениега не подлежит, только к замене. Ал мондо ол ичи шишип кеткен да. Булар канча жыл мына нормальный да. Нормально турат. Просто жана слабый точкалары суу болуп атат. Силердин эмеңер боюнча, расчетуңар, подсчетуңар боюнча дагы могу аккумуляторлор менен азыркы келип аткан болуп Meister 20-жылкылар канча жүрүп кое алат? 80 Биз жүрүп 85 деген. Сок 80-85 дегендер. биз эсептеген боюнча 6-7 жыл нормально жүрүп бере алат деп ойлоп атабыз. Дагы 6 Дагы жыл жүрүп 6 берет. замена жок. Анткени могу E5-ларда бул батарея башка да. 5 жылда элестетип аткам да. 5 жыл жүрдү да. 5 жыл жүрдү, 85% турат дагы деле. Дагы бир 5 жыл жүрөт деп ойлоп аткам да мен. Уверендачы. Эми E5 менен комплектациясы башка, бунун эме заводской чыгарганы башка, булар башка. Булар мисалы үчүн заводдогу баасы арзан болуп атса, булар дилер жок болгон үчүн азыр баасы түшүп кетти да. Дилер чыкса кымбаттайт. 20-25 миң доллар менен сатылып аткан машиналар да мына реально карап келгендечи. Азыр дилер жок, завод жок, ошон үчүн 7 миң, 7,5 миң доллар түшүп атат. А так BYD алганча, Weltmeister алган Азырбы кеде. Weltmeister заводу иштеп баштады деди го, кымбаттап жүрүш мүмкүн деп. Завод ошол бирөөлөр алып башка катарлар бирдеке болуп атат, эми биздин катарлар айтып атат анан. Сиздин бетиңиз тартпайбы? Тартып берейинби, брат, чет? Жок, тартпай эле болсо. Үнүңүздү эле запись кылып чыгарып салайлы. Сонун сөз болду, брат. Биз Гестовада Николая Гоголя 118-те, анан ушул жерде Керимова 59, Николай Гоголя 118-те кытайлар менен чогуу иштейм да. Болду, брат. Сиздин контакттарды да чыгарабыз полностью. Минтип коркушпасын да, Weltmeister бар үйүлүп калыптыр депчи. Биз основной Weltmeisterге басым жасаган үчүн машина бuyakта. Көп. Weltmeisterler көбүрөөк да. Мындай көп аралаш болбогон үчүн келип алып таң кала беришет. Муну алсам бул бузула берет турбайбы деп коркушупчу. Так баягы Weltmeisterlerin баарын бuyакка жөнөтүп. Азыр мен бир тарттым да, брат. Канча бир 10 Weltmeister не болуп турат, брат? Көбүнчөсү проблема медленный зарядка боюнча да. Биз да ошо менен келгенбиз да өзү медленный. Простой машиналарда бир эле сторона болот го. Дагы бир өзгөчөлүгү бул эки сторона, двухсторонний климат контроль деп коет. Киши биягында өзүнчө башкарат, биягында өзүнчө башкарат. Ошого жараша заслонкалар аябай көп ачып чапканчы. Бирөө бетине, бирөө бутуна. Ошонусу бирөө иштебей калса, постоянно лобой коюп калат же бут коюп калат. Ошондон проблема буларга кичине көбүрөөк бар да. Анан заслонкасын көтөрүш үчүн мунун баарын чачып чыгыш керек. Торпеданы полный чачып, анан жетет да, ошонусу бар. Көбүнчө медленный экен да. А так бул Weltmeister'дин бир дагы жакшы жери эмне билик, медленный зарядка иштебей калса, чарджер блокту чыгарып салсаң деле быстрый зарядка менен машина иштеп жүрө берет. Анын ордуна автономка коюп алат. Мисалы үчүн акча тыйын жетпей аткан кишичи автономка коюп алат. ПТС, автономка дебедимби, тиги быстрый зарядка бара берет. Печка, ПТС блок иштебей калса, автономка коюп алат. Кышында ысыткангачы. Ошол чарджер блок, ПТС блок булар кымбатыраак запчастар да. Анан бюджетный мындай акча жетпей аткан киши барып арзаныраак автономка койдуруп алат, же болбосо быстрый зарядкага барат. Мындай дальше иштеп кете турганда, башка машина чарджер блок бузулса, алмаштырмайча жүрбөй калат. Машинаны оталдыра албайсың. ПТС блок күйсө, машина жүрбөйт. Ушундай да. Боло кыргызча машина экен да. Муну мындай жазап кое берсе болот. Чабыштырса болот экен. Бир жөн чечип коюп айдап жүрө бересиң. Ошо жүрө берет да, живучий машина. Булар жакшы да.
просто анан көрүп алып кээ коркот, жалаң көп меселер бузулуп аткан турбайбы депчи. Жакшы машина мындай. BMW жасаган стонун алдына барып алып эле тартып жүрөт го мына. Ошондой да. Toyota'нын стосунун алдына барсаң эле ошол да, Toyota'лар турган болот да. Range Rover'дын стосуна Мисалы Jetour центрге барсаң, азыр Jetour мондай машина турат да, 30-40 машина. Ошондой эле. Эми ар биринин эмесине. Брат, сиз эми велосипедистер менен көп иштейсиз. Мындай көрүүчүлөргө, мындай коркуп жүргөндөргө, биз машинабызды сатып атабыз го, брат. Биз мындай сатып жүрүш, эптеп сатып урдуруп жүрүш максат эмес да. Элдер түшүнүп анан көрүп алсын да, ала турган болсо. Аларда эмнесин текшеришсин, сатуучуга ишенбейчи. Несин текшеришсин, анан ал стоитпу, не стоитпу, экинчиси. Анан дагы эмне? Коркучсунбу, коркпошсунбу, не кеңеш бере аласыз? Эң биринчи ала турганын алдында машинанын биздики келип алып кыргыздар сулуулукка баа беребиз го. Кузовун карап, салонун карап, тамек чегилгенби, чегилмесби, жытына карап ала берет. Бирок на самом деле бул машинанын эң негизги баягы айтмакчы батареясын эч ким мындай маани бербейт да. Машина жүрүп кетти, жакшынакай жыргап кетишет, анан эле кайра километраж чыкпай калды, мондай заданный монча деле чыкпай калды дейт. Эң биринчи батареясынын состояниясын көрүш керек да. Анан батареяда компьютер болсо сохту эле көргөзөт. Мынакей сохту болсо компьютер менен мен да өзгөртүп берип кое алам, мисалы 100 же көтөрүп жойдо. Ошон үчүн машина ала турган болсоңор, айтып, 3 машинанын выбор болуп атса, мисалы үчүн айдап көрөлү. Кайсынысы эми 100 километрди оңго чейин айдаш үчүн убакыт көп кетип атса, хотя бы 5 километр айдаш керек. Анан 1% менен канча километр кетти, ошону өзүңөр бөлүп койсоңор, мындай примерно эмеси чыгат. Анан кээ бир машиналар бар, азыр бизге келип аткандар 70-80 километр менен өчүп атат да 100%тен. Бирге бир да жүрбөй калып атат. Кээ бирөөнө аябай жакшы удачный тийип атат. 250-300 чейин жүрүп атат. Ошондойлор бар да. Эң биринчи батарейкасына маани берип, анан экинчиси алып атканда жайында алса печкасын текшеришпейт. Анан кыш келип калган маалда биз баа кышында печкасын иштетсек эле иштебей калды, бутка үйлөбөй атат. Экөөнү тең текшердим да, печканы биринчи очередь. Анан кондёрун, печкасын, ошолорду текшерип алыш керек, основной. Анан кузовуна көңүл буруш керек да, основной. Эң биринчи эле ошол. Биз брат компьютерге салдык да, элдер билсин батарейкасы состояниясы канча деп. Даже бирөөсүнүкү сок 80 болду, бирөөнүкү сок 93 чыкты да. Сок 93 почти жанкини кымбатыраак кылып койдук. Даже ошол не показатель болуп калды да, сок 93 300 болуп калды. Только айдап көрмөй дейсиз, брат, Сокту дагы скручивать этип коюшат. Анан жанагын эми киргизип койсоңор болуш керек. Астына мындай жөнөкөй кишилер эле мынтип эңкейип караса, эгер 300 болсо батарея кыскараак болот да. 400-500 болсо артына чейин узун чоң тара жана эмеси, ваннасы чоң болот. Ошонусун эгер велосипедистерди 500 деп сатып атса, аны уже обязательно компьютерге салып мажбур мындай важип текшериш керек, фарс текшериш керек экен да. Анткени 400 болуп калса билбей калышы мүмкүн да. Билбей калышы мүмкүн. Ошонусу бар да. Эми 300 сразу билинет экен да. Анан мындай минус жактарын дагы айта кетпесек болбойт да. Айтыңыз, обязательно айтыңыз. Үйдөн зарядка 3 киловатт менен 15, 16, 17 саатка чейин толот да. Булар анткени батарея ошондой түзүлгөн. Баягы емкость башка да булардыкы. Аябай кеч алат. Баягы үйдөн 220 менен зарядтабайм дегендер болсо, мындай кийин кыйналып калышы мүмкүн да. Аны үчүн үйгө 7 киловатт коюш керек. Бат зарядтан. Батыраак зарядтан 7 киловатт уже более 10-12 саат түндө коюп кетсе, эртең менен айдап кеткенге дайым болот да. Медленный зарядка менен зарядтайт элем, 220 менен саят элем десе, ал чынында кыйыныраак. Аябай көптөт алат. Сиз өткөндө түнү зарядкага сайдыңызбы? Саат түнкү 1де сайдым. 1де сайдыңыз, канча процент эле? Канча киловатт менен? Канча киловатт? 3,5 киловатт. 3,5 киловатт. Түндө 1де сайдыңыз, канча процент эле? Ошо процент так эсимде жок, бирок бир 20 тегерек болчу. 20 тегереги. Эртең менен? Эртең менен 93 болуп калыптыр, саат 10дордо. 10дордо өчүрдүм да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 саат да? 9 саат. Нарзанында 20 болсо, 13-14 саатка кетет да. 500-дүктөр 17 саат. 17 саат. Анткени мен 500-дүккө сайт жүргөм да. Сиз 500-дүк жөнүндө айтып отуруңуз да, туура. 9 саатта 93 дедиңизби? 93.
Эми 93 менен брат. Дагы эле айдап жүрөбүз го брат. Түнкү бирде бул ночной такси кылгандар үчүн да А, булчу. Мына үйгө айдагандар үчүн бир зарядтасаң күнүнө 50 километрден айдаса деле жумушу менен. Бир жумада бир заряд. Бир жумада бир заряд. таксовать этсе деле, мисалы могу 400-дүк айдай тургандар болсо, таксовать эткен киши түнү саат бир 11лерде сайса үйүнө келип, 11де келсин үйүнө. 11де сайса, эртең мененки саат 7ге чейин 80-70% толтуруп алса болот экен да. 70% толтуруп алса болот. Бет малында шаарда таксовать 300 болсо толот да 100%. 300-дүк болсо 100% толуп калат экен. Ошолор бар. Эми брат, Анан запчасть боюнча коркпой эле койсун, запчасть боюнча бемеден мындай биздекиндей болгон разборлор толтура келип атат, алып келгендер болуп атат. Анан Кытайлар баарын чыгарып атпайбы? Дилер эмес дагы Кытайлар бампердей куюп, экрандай, фарадай чыгып эле атат булардыкычы. Вообще проблема. Жаңы дилерскийдин баарын сатып алып, заводду сатып алып, жаңыдан кайра буну восстановление кылган атат. Бул более европейский стиль менен курулган машина да. Анан эме ходовой часть боюнча велкмейстер айдаган любойдон сураса, ходовойн алгандан бери жаза илетин дейт да мындай. Аябай редко сезилет экен сразу эле мындай. Редко. Бышык экендиги. Ходовой бышык. Бышактары сайлен блок, аржак бержактарын баары мындай. Эми бул классы өйдөрөөк машина да. Баасынан өзүнүн классы өйдө мына чын элечи азыркы. Анан булар кымбаттайт деген биздин баягы божомолдор кымбатташы мүмкүн да кийинки жылдар. Тем более завод иштеп баштап. Негизи мындай да. Квота бар да биздечи. Таможенный союздабыз, бизде квота бар. Ошо квота количествосы бүтөт электромобилге бүткөндөн кийин бизде ограниченный количество калат. Калган келген велтмейстер обязательно растаможка менен оформление налог төлөп кирет. Алардын баасы соответственно кымбат болот. Сразу кымбат. Анан соответственно эмне болот десе, биздеги азыркы арзан маада кирип калган машиналердин баасы кымбаттайт. Соответственно. Так, өчүрбөй турсаңыз да бир суроо. Брат. 300дүк велтмейстерден 400дүк, анан 500дүк. Биз могу ак жөнөкөйлөрдү айтайлы, берки. Кымбат көк, бежевый, караларды айтпай эле койлу брат. Бирок алар эле батарейкалар ошо да бирок. Комплектациясы. Комплектация. Бирок могу жөнөкөйлөрдү айтайлы брат. 300дүк, 400дүк, 500дүк айырмасы батарейканын күчтүүлүгүндө эле. 300дүктөн элдер коркуп 400дүк же 500дүк алам деп умтулуш керекпи же 300дүк деле болобу? 300дүк деле болот. 300дүк сатайын да. 300дүк деген эми батареянын состояниясы жакшы болсо 400дөн да көп жүрүп берет да. Даже. Мисалы үчүн слабый 400дүк менен 300дүктөр бар. Меники 300 монча километр жүрүп атам же меники 400 мынча жүрүп атпаймынбы деп бизде бар да. Более Кытайда жакшы ой. 93%. 300дүк бирок 93% состояниясы. Эме кылыш керек экен. Менин азыр мага келген ой мындай болду да, жана сиз айтып атканыңыздай. Бир 3 машина болсо, мисалы ала турган 3 машина болсо, бир жолдон себеби бир жер өйдө иш болуп калышы мүмкүн, бир жер ылдый иш болуп калышы мүмкүн да. Расход Объездной мисалы брат. Ошон үчүн мисалы объезднойго чыгып, Алматинкадан баштап сельсоветтин апам чайны барып чай ичип, жок, апам чайын эмес, эми могу сельсовет деп коелук, сельсоветтин круговой бар эмеспи, KFC. KFC авто. брат. Жакын эле. Ошол жерге чейин айдап туруп, ошол жерден процентин карап, батарейканын процентин карап, айдап, ана километражды карап туруп, канча километр жүргөн болсоң, канча процент түшкөндүгүн карап туруп, ошол менен чыгарып койсо болот экен, көбөйтүп туурабы? Мисалы 2% корогон болсо, 4 километр жүргөн болсо, демек полный зарядка 200 километрге жетип берет дегендин белгиси да. Туурабы? Ошентип текшерип койсо болот экен, кыска мөөнөттүн ичинде примерно текшерип койсо болот экен. Бирок брат, мен мындай ой келди. Биз жана айттым го сизге. Башкалар сатканда эчтекесин текшербей да, мох некен билбей деле, же билишсе деле жазбай эле, элге айтпай эле сатып атты да. Брат, бул 400дүк дей беришет да. Автобокс бар деппи? Автобокс подарок 400дүк брат деп. 400дүк болгонун ичинде батарейкасы жөнүндө толук чачып айтып беришпейт экен. Биз башкача кылалы, элдерге түшүндүрүп берели деген видеолор болуп атат да бунун бардыгы. Алганы коркпошу 400дүк болгону менен 300дүктөн да аз жүрүш мүмкүн экен, аны түшүндүк. Анан азыр биз башында сокторун билип, сокторду айтып баштадык да, көрсө сок дагы не показатель экенин түшүндүк да. Бул жерде сок 100 деп көргөзүп турган менен батареянын өзүнүн ячейкаларынын ички внутренний сопротивлениясы өйдө болуп кетсе, анда сок мааниге эмес да булдукчу. Компьютер менен сокто өзгөртүп кое беришет. Внутренний сопротивлениянын дагы биз батареяны чечип, там мегаометр менен ар бирин текшерип
кайсынын сопротивлениясы кандай көргөзүп атат текшермейинче биле албайбыз да, бир жери бар ошол. Аны текшериш үчүн только эки машинаны жанагынтип эле айдап салыштырып көрүш керек, баягы биздин тил менен айткандачы. А так мындай башкача кичине кыйыныраак болуп калат. Бирок брат, сопротивление текшериш үчүн батарейканы чечиш керек, ар бирин Ачыш керек, Бул жеңил жолу жанагы да. Жанагы эле айдап көрүш керек. Айдап көр 10 километр жүрүп туруп 10 километрга канча процент аккумуляторду жеди, ошону карап койсоң эле ошол жерден брат. Мен ойлодум азыр машиналардычы бардыгын көп эле айдаптыр текшерип берет окшойсуз. Жок, ал мейли өзүбүз айдап текшерип бере берелик, бирок башка адамдарга бере турган совет, ал мисалы өзүңөр айдап текшерип көргүлө. Тест драйвга мисалы башка бирөө сатуучуга бара турган болсо, ал көлгө барып келейин десе кечирип кой дейт да. Ошон үчүн кел могул жерде бир 5 километр жерге тест драйв кылып келе калайынчы деп, ошентип аккумулятордун состояниясын текшерсе болот экен. Эми аккумулятор текшерүү жөнүндө суроо бүттү го деп ойлойм. Аккумулятор оңдоо жөнүндө бир суроо. Аккумулятор өлөт да акыры. Ооба. Өткөндө бирөө мага суроо берди, реклама чыгарып баштагандан. Мына мисалы меники гибрид дейт. Завод 150 миң берет экен, 150 миңден батарейка аккумулятор алмаштырыш керек экен дейт да. Бунуку канча дейт. Мен эчтеке дей албай калдым. Мунуку жүрөт эми пока деп. Бул 150 миң километрден ашык жүрөт да, точно деп. Өлгөндөн кийин мисалы полный батарейканы алмаштырып коюш канча болот? Болжол. Полный батареяны жумушу менен. Болжолу менен где-то $4000 барат да. $4000 полный жап-жаңы машина болуп калат уже. Ооба. Анткени Кытайдан эми биз буга чейин алмаштыргандар бар да. Примерно ценада бул эми не точный. Азыр биз $3000, $3200 тарасы менен силикон батарея табышты да. Даже. Анан просто бир вопрос бар экен, бул жака жүктөп келгени кичине кымбат болуп калат экен. Анан ичиндеги блокторун чачып, машинага салып, баягы неме место элетпейчи, анан алып келип биз тарасын эле которуп, ушинтип алмаштырып бердик да. Бирок ал ойлобосун, ал жумуш деген $400 тегереги болот. $400. 3200гө тиги аккумулятор экен, $400 жумуш экен. Ошо менен 3600. Бул полный замена. Полный замена. Моторду алып, моторду алмаштырып койгондой да. Мисалы, мен өткөндө спортта 2018 жыл капан машинасын гремди алмаштырыш үчүн 60 миң сом кетти, брат. 2018 жөнөкөй эле Kia гремди алмаштырыш үчүн 60 миң сом кетти. По пути муфтасы алмашты, конечно, бирок ошондой расход болду. Жок, бизде ушундай нерсе бар экен да, өткөндө ушу $3,500 деп мындай карасаң, мисалы үчүн Range Rover Sport'ун биз Кытайдан алдырып келдик $3,500 мотор да, коробкасы жок, мотор. Мотору стук берди. Ол бир ремонт кылган неудачный чыгып калды, ага да өзүнчө акча бериптир. Анан ошондон ал киши айтып атты да, ушу электромобиль менен мындай салыштырып келгенде басы ушундай эле болуп калып атат. Мисалы, бензин машинада деле бузулат, булар деле бузулбай койбойт, бузулат. Бирокто бир жылдагы куйган май менен бир жылдагы могу зарядтын акчасы менен салыштырып келгенде, эми аны отуруп эсептеш керек да, бир топ эле. Мындай болуп атат да, жана сиз айтканыңыздай. Клиент утуп атат. Могул машинелер 5 жыл жүрдү ушул аккумулятор менен. Эгер аккумуляторду полный замена $4000 болсун десек, Кыргызстанда бул Кытайдагы баасы өтө эле арзан болсо керек. 5 жыл жүрдү бул машина. 5 жылда 200 миң километр. Эми 200 миң километрдин бензинин эсептесек, могул аккумулятордон 4 10 болсо таң калбайм мен. Же 4 же 10 болот. Демек, акыры бул аккумуляторду электричканы алып алып эле айдап жүрүп аккумуляторду алмаштырып койгон бензинге караганда арзан экен. Бул тыянак да. Бул подсчетту биз видеого эсеп кылып туруп дагы тиркеп коебуз буюрса. Эми меники суроо бир эме суроо болуп атат да. Аккумулятор эмес, эмне жөнүндө сурайын деп аттым элем. Бул велкмейстер башка электромобилге салыштырмалуу алдыганча бийик да жерден. Башка машина менен электромобиль айдагандар күнүнө 2 жолу лежачка илинишет да. Бу менен аттап өткө берсең болот. Лежачкаларданчы. Ошонусу дагы аябай плюс. Анысы бар. Мындай. Мен чоң дөңгөлөк салып койдум да, вообще джип болуп калды. Чоң дөңгөлөк салганда ошо клиренс аябай жакшы болуп калды. 2 см, 3 см көтөрүлүп калды машина. Эң негизгиси эле класс болуп атпайбы? Классы өйдө да, өзүнүн сынасынан. Кече тоого барганда досторум мындай кичинекей 4 бурчтук электричка айдап келди, элестетип алыптыр да. Эрексин жанына токтотком да. Брат, бул мен Эрексимде эле турбайбы дейт. Ти таң калыпчы. Эрексте эле
RX эле бар деп айтсам бар эле жок, RX-тан кичинекей дей беришет, бирок Жок, багажы кичине, кичирээк, бирок салону RX-тан кем калбайт да. Эмне суроо берейин деп атам элем. Бир суроо. Ошо сурап турат. Ошо кыш кызым болсо эме советтин таксовать этем дегендер үчүн автономка койдуруп алыш керек да, водинойчу. Анткени бул 3 киловаттан бери мындай эме ПТС блокту коет, печка биздин тилдечи, сууну ысытып берген салондо. Ал кичине көбүрөөк расход кылат да машинагачы кышында. Андан көрөк автономка алып койсо андан дагы арзанга түшөт. Километраж көп. Автономка дегениңиз бул Автономка бул жана дизельный подогреватель да, жылытып бергенчи. Дизелди жагат дагы ысытып туруп салонго берет воздух. Ооба, эменин капоттун ичине установка болот, кадимкидей эле ичине кнопка чыгат. Анан кадимкидей эле печка иштеткендей иштеп, ичин болсо регулировка бутка, бетке, полго кадимкидей эле заслонка иштей берет. Ооба. Температура Өзүнүн системасына кошуп коебу. Ооба, ушуну печканы алып келип эле бияка кошулат да. температура Бизде азыр могул жерде жок болуп атпайбы? температура. Температура печка ысыткандай эле ысытат. Автономка катуу ысытат. Жок, катуу ысытат экенин билем. Регулировка температура кылса болобу деген суроо. Ооба, ошо автономканын кнопкасы пульт ичине кирет. Ошо менен регулировка да. Монитордон эмес, отдельно. Ооба. Бирок Кышында заслонкалар монитордон. кышында биздин почет менен 40тан 50%ке чейин, километражга чейин экономить этет да автономкачы. Печка иштейт. Анткени кышында баягы коопсуз эле. Коопсуз. Эми бул жерде чын-чынында эч кимде автономка коюп аткандарда лицензия жок да Бишкекте. Бул жерде. Эми бар болбош керек, бирок бизде лицензия жок. Анан өздөрү сатып келгенде эле установка кылып берип атабыз. Бирок автономкадан күйүп кетиптир, өртөнүп кетиптир деген уга элекпиз. Анткени автономка эми бүт эле грузовой машинада, КамАЗдарда, башкаларында бүт эле колдонуп, магазиниңизде деле автономка менен жылдырасыз. практика менен колдонуп жүргөн эле нерсе да. Аны коюп койсо, немен эле место бар да капот жакта. Велкмейстердин ичинде место кенен жетет. Башка электромобилдин ичинде баягы автономка койгонго аябай оор да. Капот кичине экен. Жылдырып установка кылып, бунун капотунун астында место кенен. Калаган жерине коюп алат да. Баягы Анысы бар. Үстүндө пластиги жок машина турбады беле? Болду эсен. Ошону ачканда мындай Бир кат чоң бир колонка койсо болот го, сабвуфер. Ийген багажниктен да мындай. Кичирээк багажник жасап койчу. Анан азыр биз эме мындай оңдоп эле үйрөнүп эми буга чейин өзүчөн айта кетсек, Фрунзе 355те Космос автосервисте эң биринчи ачылган да Бишкекте. Билгендер, электромобиль айдагандар билишет болуш керек. Анан ылдый ГЭС-2га бөлүндүк. Анан кайра мындан өзүнчө бөлүнүп иштеп атабыз. Эми буну менен эле алек болбой, могул 300дүк батареяны мисалы үчүн 400дүккө же болбосо 500дүккө анткени место бар болуп атпайбы? 300дүк болсо да 400дү 500 кылганга блокторду кошуп, анан БМС блоктор баары эле окшош, просто программа башкарат да муну. Анан ошонусун программа менен 400дүктү 500дүк кылып, 500дүккө дагы 2 место ашык болуп атат бул жерде. Азыр турат го, 2 место. Дагы 2 блок кошуп 600дүк кылыппы? 500дөн өйдөрөөк кылсакпы деген бир эксперимент кылалы деп ойлоп атабыз да. Анан Кудай кааласа болуп кетсе, анда келет, бизден блокту сатып алат. Мисалы үчүн коюп беребиз, километражы көбөйөт. Анысы да жакшы болгон атат да, биз үчүн да эксперимент кылып. Болду, түшүнүктүү. Бул ушул Велкмейстерде гана болуп атат да, анткени башка машинада эме блок сала турчу место жок да арасында. Мында бар болуп атат. Калтырып коет да, арты бош эле турат. Ошол жерге салып, БМСин өзгөртүп көрсөкпү деген. Анткени электродвигатели, редуктору баардык жагы окшош болуп келди. Батареядан разница болуп атпайбы? Биз аны да кылып көргөнбүз. Эме 400дүккө 500дүктү оодарытчы. Анан машина ашыкка чыгып туруп калат да, анткени БМС тигини башка батарея көрүп туруп калып атат да. Чисто программный жагын өздөштүрүш керек экен. Программный жагын өздөштүрүп, Кытайда болсо баягы дилерский жабылганда частниктер сатып алыптыр, дилерский компьютерлерди, дилерский программаторлорду баарынчы. Анан бул жерден биз дистанционна кошуп берип, ушуну кылып бере турган адамды биз менен иштеген кытайлар менен сүйлөшүп таап берсе, ошол жерден программалап койсо болот да, дистанционно эле. Анан боло турган болсо, анда километражын көтөрө берсек андан жакшы да. Клиенттер, элдерге дагы жакшы болмок. Жанагы 300дүктүн корпусун 400 менен 500дүктүн корпусун алмаштырып коюу мүмкүнбү? Жок, место ошол экен. 400 менен 500дү жасаса болот да. 400дүктү 500 кылып.
А могу 300 болсо ичинде мындай 2 блоктук бар да, 300дөн бир аз эле көтөрүлөт. Анткени астыңкы частында бар, арты жок. А могу же корпусту алмаштырыш керек. 400 болсо кой берсең болот. Корпусту Анысы алмаштырыш канча болуп калат? Мисалы 300дүктү 400дүк кылыш үчүн корпусту Корпус Ошол берели ме? биз азыр ошо 300дүктү 400дүк чоң материал салсак, жанагындай машина основной компьютерлер көрбөйт да, окубайт. Ошону окута турган болсок, анда 400дүктү 300дүктү 400дүккө алмаштырып мындай кыла берсек боло турган болот. Жөн эле чабыштырып кое берет. Чабыштырып. Короче, корпусун алмаштырып койсоң эле болду, 400дүк 500дүк деле кыла берсең болот. Проблема компьютер эле экен да азыр. Азыр компьютер деген маселесин чечип алсаң эле бүт экен да. Механик хашиши маши да. Тартабыз үзбөй турубуз пока. Да эмне суроолорубуз бар эле? Ошол анан бул оңдогон жагынан азыр чын-чынында шаарда 4-5 точка болуп, баягы электромобиль оңдогон жерге келсе эле элдер таң калат да. Көп экен. Элдин баарыныкы эле бузулуп аткан турбайбы депчи. Мисалы үчүн Бишкекте бензин, мисалы дизель жасай турган жерлерге барсаң, дизель машина жайнайт да. Анткени эсто аз болгон үчүнчү. Анан келсе эле коркушат, ушунча машинаны элдин баарыныкы эле алып келип алганго деп. Бишкекте азыр каждый 10 машинанын экөө электромобиль болуп кетти. Мындай карагандачы көп да. Анан коркпой эле койсун. Бул жерде баягы эсто аз болгон үчүн машина көбүрөөк болуп атат. Анан биз болсо могу тети политех жак менен жанагы автошколдор барго, ошолор менен сүйлөшүп эме Кытайдан мастер алып келген атат, могу биздин сервистикиненчи окутканга. Экен бизден 2-3 эле бала окуп үйрөнгөнбүз. Күндүз иштеп, кечкисин саат 10-11ге чейин окутушкан да булар башында. Ошол сыяктуу кадимкидей эле программа киргизип, электромобиль боюнча. Анан иштетип, заодно кайра практиканттарды эстолорго алып келип, электромобиль жасап үйрөтүп, ошентебиз деген. Бирок эме баягы бесплатный ачылган бизде космосточу. Бирок бекерге эч ким окубай койгон да. Биздики бекер десе эле башкача го. Анан азыр кичине тыйын кылып, платный кылып окутабыз деп ар жак бер жак менен сүйлөшүп, ушундай болуп атат да. Анда жакшы болот. Келечекте ар кайсы жерде мисалы эсто ачылса, доступ бар болот. Суроо мындай болчу. Оңдогондон эле коркот азыр элдер. Мен билем го. Эме келишет, бузулуп калса каяка барам деген вопрос болот да. Эсто жок экен деп түшүнөт. Эсто бар экен деп сүйүнүшөт, көрүп алып турат. Эмечи, азыр мен суроом мындай болчу. Кудай шүгүр. Баса суроом бар деп атпадым белем жана. Мунун электродвигатели, анан редуктору бар да, основной компонент ошол да турабы? Ооба. Редуктордон кийин коробка турабы? Жок, бул электродвигатель, анан редуктор эле. Бунда коробка жок да. Коробка жок. Электродвигательдин обороту менен редукторго чачып, ошо редуктор менен эле несущий ошолор. Эми ошол бышыктык жагынан силердин бааңар кандай? 160 киловатт болуп, могу велкмейстерлердин электродвигатели электрома башкаларга салыштырмалуу күчтүүсү ушунда турат да. Велкмейстерде машинада. Буларда. Анан редуктору эми бузулбайт деп айтпайын, бизге 1-2 случай менен келген. Редукторунун убактысы мисалы 35 000, 40 000 километр жүргөндөн кийин майын алмаштырыш керек да. Кытайда айдалып жүргөндө сервиске кирбеген эле машиналар бар да, майын төксөк уже вязкасы башка болуп кеткен, жыты өзгөрүп кеткен, көптөн бери алмаштырылган билинип турат да. Эгерде советим да электромобилди алган киши ойлонбой барып эле бир ашып кетсе 600-700 сомдон турат литри. 3 литр май алып, редуктордун майын алмаштырып койсо, өзүнө уверенно айдайт да до конца. Редуктор эмне болот? Май суюлат ичиндеки. Анан сальниктен май кое берип баштайт да булар кадимкидей эле. Редуктордун эки капталына эмелер кирет да. Несущий рычагтарчы. Ой, рычаг дебедимби? Жок, гранаттар кирет. Ошо гранаттын сальниктери кое берип, май азайып, анан бул ичи канча миң оборот менен иштейт да. Ысыйт да, анан эмелердин шлицалардын баштары сынып, анан мындан үн чыгып баштайт бир мына посторонний депчи. Барат подшипниктердин дөңгөлөгүн алмашат, жоголбойт. Анан этеги барып, анан уже редуктордон үн чыгып аткан турбайбы. Анан аны уже кийин майды алмаштырса деле, ал уже шлица сынып калгандан кийин бирден сынып отуруп. Кадимкидей машинедей эле редуктордун үнү уулуп калганда бул уулуй берет, түшүнүктүү. Ошого жеткирбей алар менен алмаштырып өзү барып алмаштырып керек. Анткени билбейт да. Тияктан Кытай алмаштырды, саткандар алмаштырды же мурда хозяин алмаштырды, аны билбейт эч ким. Эми ошого кандай май алмашыш керек? Ошого буларга GL5 75-ке 90 май алмаштырыш керек да. Фирмасы болсо ар ким ар кандайды куюп атат. Биз кикстикинен куябыз да. Анткени
Kix'ti Казакстандан. 75-ке 90'ду өтө вязкий Amazon деп. okumuş bilen. Ооба. Бүт деме, брат. Каталогтор Dextron 6 көрсөттү да. Dextron 6. Анан мен Ооба, болуп ооба. алмаштырдым да. Төктүм Dextron 6 чыкты, брат. Биз эми бир марканыкы, мисалы үчүн Dextron 6, мунуку тетинде Kia турат го ана. Мунун маркасы дагы башка. Dextron 6 эмес да. Анан бизде баягы эме болуп калганда, цветной металлга, электродвигательге кайсылмай 75-ке 90, мисалы үчүн GL5 деп куйдуруп атышат да. А так именно ушул машинага, мисалы Велкмейстерден деле башка айдагандар бар да. Ушул машинага ушуну кототуп келем десе, бизге сервиске келсе, заводской эмесин бере алабыз да. Моолмай, моол. Жок, буягына да ишенбейм. Өзүнүн именно Велкмейстер болсо Велкмейстер майын, BID болсо BID'нин официальный дилерский майын десе, аны деле алдырып келип беребиз. Эң жакшысы негизи ошол да, өзүнүн заводской майлар сатылат бизде. Ошону алып куюп койсо болот. Заводской кайсы болот буларда? Заводской Велкмейстердикин мен бир эмесин WhatsApp'тан тартып жөнөтөйүнчү. Азыр бирок соотношение окшош болчу. Эмеси ушуларга 75-90 окшош болчу, бирок Dextron интернеттен бир жерден эле таптык да 75-90 деген. Ооба. Ошондой. Болсо сурап көрүң да, брат, жай намаз бар болуш керек балдарда. Барбы жай намаз? Тиги иштен нары киргенде бир бала отуруп, көчө таксилар окуп аттылар. Ошо кирип тамболоттордон сурап берсең. Аябай чукулап издедик да, брат, тиги бир замена иштеткен майкем бар. Жок, 75-90 дота запчасть саткандар десем, ал маймен канча жылдан берди да. Полный карап чыкты. Форум бүт барын издеп, 75-90ды бир российский бир форумда бир орус эле жазып коюптур. Башка чыкпады. Мануалдуку, башканыкы бүт май-сай каталогдун баары Dextron 6 деп айтып атат деди да. Ал эмне айырма 75-90 Dextron 6 десем, 75-90 густой болот деди. Коюу май болот деди аны. Dextron ичине житкирээк бекен? Dextron житкил экен аябай. Анан все хорошо, анда төккөндү да билинет да. Конечно, төккөндү билет десем, ошо видеого тартып алдым. Неме чыкты? Dextron 6 чыкты. Розовый, кызыл, суюк чыкты. Ооба. Завод эме таксопарктан завис этет да. Мисалы үчүн биз май төгөлүп аттык го. Бир эле маркада, мисалы үчүн BID E5-тин 2 таксопарктан келгенине бирөөдөн куйсак жашыл аралаш май чыгат, бирөөсүнөн куйсак жанагындай кызыл май чыгат, бирөөсүнөн сары таза май чыгат. Мындай ар кайсы фирманын обслуживаниясы ар башка экен деп калдык да. Ар жерге ар кандай болуп коюшат да. Именно эме китайстер жазып аткандар мо биз жактагылар. Буларда жанагындай уже тети канча жылдан берки каталогтар бар майдыкы. Анан бизге келгенде башында бул машинаныкы, бунуку, биздики мастерлер бир электромобилге электродвигатель редуктор окшош болгонго эле бир марканы мындай эме кылып кое беребиз да. Совет айтыпчы. Бул кээ бирөө бар 75-90дан уладына редуктордун майы деп эле алып ошо башка левый май куюп салышат. Анда резко үн чыгып баштайт да, башкача. Мисалы, брат, биз муну жакшылап изилдеп туруп элге айтып жайып койсок, брат, бул баары эле ошону эле кылып калышат, брат. Туурасын айтып коюшубуз керек да. Туурасын, конечно. Туурасы кайсы болуп калат, ошо может заводдон берген жана книжкалар болот го, может ошодо жазылганбы. Тик ойлодум, официальный каталогторду эле воздухтан алып айтышпайт болуш керек деп. Неме экен, 1,8 литр кирет экен. 1,8 литр ошо Dextron 6 кирди да. Неме кылайынчы, тиги менде ошол ар бир машинага берген каталогтору бар да. Ошондон карап, даже канистранын сүрөттөрүнөн берип атып, WhatsApp'тан кетирип көрөйүн эгер керектүү бизге фирманын аты эмес, майдын аты эмес, немеси эле керек болсо да. Соотношение немеси, вязкостары. 10го 40 дегендер эле керек да. Ошонусу менен разница болот да буларда. Болду, брат. Аябай неме видеонун аягында таанышып алалы. Аман бет. Аман атын. Аман. Аман, брат, просто келип эле сөзгө берилип кеттик, аш таанышкан жетишпей калдык. Неме башка жазап жүргөндөр мындай частный менен көп иштейт да элдерчи. Биздики жалаң фирмалар менен иштеп атып, мындай частниктер бизди көп билбейт, мо кезди адаганычы. Анан эми мындай
частныйлар бар, көбөйүп кетти да аябай. Болду брат, буюрса видеону чыгарып жакшы реклама кылып коебуз брат. Аябай узун видео болду, бирок мындай. Эми кесипсиз эле керектүү жерде. Жок, kesмес брат, мындай. Основной бир 10 минут 20 минут болсо деле брат. Мындай сурагысы келген нерселерди брат. Мен өзүм брат, досум Китайдан келет, алып келели, сатайлы дегенде, мен өзүм аябай сомнение болдум брат. Эмне болгон машина? Угуп атам, конечно, электричка деп, заводу жабылган, тияк деп. Өзүм корктум да. Нормальный обзор суроолорума жооп таба албай койдум. Нелер татса кыргыздардыкы жана мындай кнопка, тигиндей кнопка дегендер чыкты. Бир-эки Китайдан ташыгандар жакшы сонун, бул 400-лүк, бул 500-лүк деп. А мондай соку мынча, тигиндей мынча жүрөт, мынтип текшериш керек. Майына чейин бизге окшоп брат, айткан эч ким жок экен, даже орустарда жок экен андай. Бул брат видеону узун кылып чыгарабыз, баарына кызык болот буюрса. Буюрса эми алам деп ойлонуп жүргөндөр, мисалы совет сураса коркутат да, ошол китайский машина, китайский бар кытайлыгын кылат да депчи. Булар китайский машина, бирок эме европейский стандарт менен жасалган машина. Именно могу велкмейстерди айта алам да. Жакшы машина. Салонуна өздөрү отуруп, айда ойлоп калбадым велкмейстерди мактап депчи. Бирок да чынында салыштырмалуу, мисалы үчүн мастер катары мага жагат машина. Анан электромобиль деп элдер илгертен бери бизге жаңылык болот да эми. Ошондон корк кандай болот, эмне болот. Азыр могу бизде мэриянын машиналары бар го, электромобиль алып келип атышпайбы? Эми экотехинспекция ошолор басым жасап атат, мисалы үчүн мамлекет. Азыр тендерде ойнотуп атыптыр. Каждый канча километр сайын эме быстрый зарядка станция шаар эме Кыргызстан круг койгон атат да, мисалы үчүн. Анте турган болсо андан жакшы частныйларга мүмкүнчүлүк берип атат, тендер жарыялап эме койгонгочу, быстрый зарядка. Анда проблема болбойт. Барасың, зарядтайсың, айдайсың дегенде. Мен да зарядка станция кылыш керек экен деп койдум. Ооба. Жакшы акча түшөт экен. Ошолор бар го. Эми бизге эмелер баягы канча 4 жылдан бери булар менен иштеп келатам, эсте болотчу. Кытайда анан булар айтып атпайбы, электромобиль башталган маалда булар деле мындай бензин машинадан эметкиси келбей, эң башында мурда. Бизге эми жаңы болот, булар алар үчүн эски да. Алар деле ошондой болуптур. Зарядкасы кандай болот, неси кандай болот. Азыр Кытайда болсо электромобилге сон эметкен. Брат, эң основной суроолорду унутуп калыптым. Зыяндыгы жөнүндө. Жана излучение, эркекке зыян, көңүлгө айланат. Батареяда биз билебиз го. Батареядан излучение чыкпайт да, батареядан. Батареядан чыгат, бирок малый доза менен. А могу электродвигатель бар го, айланып атпайбы, обмотка менен. Бул электродвигатель канча жүргөн сайын өзүнө ток чыгарып берет да, рекуперация иштепчи, өзүн зарядтап. Ошол маалда электродвигательдин айланасында магнитный поля пайда болот да. Ал магнитный поляны мен дагы башында булардан аябай сурап, мен иштесем өзүм, мисалы өзүм ден соолугум ойлойм да, иштесем мага зыян тийбейби, кечке батареянын үстүндө эле монтип эле бир күн кечке батарея менен асылышып эле жүрө берсек депчи. Анан ошондо булар баягы изилдеп карап эмет көрүшкөн, измерять этипчи. Анан зыяндуулугу ан үчүн бул электромобилде 40 жылдан ашык отуруш керек экен да. Ошондо бир канча доде бир аз эле эме алат экен, излучение. Эч кандай зыян эле. Мындай да, бирок брат, мен калыстык үчүн айтайын, же мен болдумбу, же аны мен азыр айта турган нерсем дагы текшеребиз. Өткөндө биринчи жолу быстрый зарядка сайып, ичинде отуруп калдым да. Бир быстрый зарядка сайып турат 40 киловатт, деп. Мындай туруп, мындай башым айланып, кусум келгенсип болду да. Анан түштүм. Чё-то не толтат окшойт деп, же самовнушение болуп атамы дедим брат. Көңүл бурбай койдум. Анан кечинде текшерейинчи дедим. Сайдым, отурдум, запуск кыла элекмин, приложениеден карап атып, запуск кылдым. Зум деп заряд иштеп баштагандан прям буквально сездим да, брат, денем менен, брат. Мындай вух деп бир излучение сымал болуп, машина болуп калды да. Заряд кетип атканда эле. Анан оюм келди, балким противопоказано быстрый заряд болуп атканда же заряд болуп атканда машинада отуруш. Вот ошол жөнүндө да бул кытайлар мындай неме азыр анткени
таксовать эткен браттарын баары сайып коюп телефон чукулап отура берет экен, даже укташат экен Ооба. ичинде. Булар рекомендация бербейт экен зарядка, быстрый зарядка учурунда машинага отурганга. Бизде мисалы үчүн 25-30 киловатт менен ан менен зарядтап атканда дагы аз экен. Кытайда болсо 100 киловаттан өйдө жана мындан да мощный зарядка берип атканда машинага отурушпайт экен да, жана таксовать эткен немелерчи. Атайын комнаттар, чай ичип отура турган, ичип отура турган, быстрый зарядка учурунда ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Кудай сактасын, бирок да уктап калганга, анан жана зарядка бүткөн ичинде жатканга мен деле совет бербейт элем да. Бирок зарядка учурунда излучение болот деп мындай ал жөнүндө Так маалыматтар жок. Маалыматым жок. Неме? Жүрүп баратканда электродвигательден айланат го, ток чыгарып берет да, ошондо электродвигатель обмотканын айланасында электромагнитный поле создавать этилери бул чын да. Бирок эме булар айткан, мен сураганда, ал излученияны малый доза алыш үчүн бул электромобилде 40 жылдан ашык отуруш керек депчи. Тынбай. Эми бизде анчалык коркунучу деле жок. Мындай да. Бул канча напряжениясы канча вольт? 350. 380дин тегеректери болот. 380 вольтта турабы? Эми биздики деген высоковольтный линиялардын жанында жашагандар бар да, мисалы могу десятка турабы? Бул десятка да. Эми могу десятка деген бул 10.000 вольт деген сөз. Бул 380 вольт. 10.000 вольттун жанында жашап атабы мына могулар? Эмне болду? Беркинде линиялар турат да, лып турат да. Мисалы чоңдорбу? 32 110 дегендердин жанында жашагандар бар го. Лэптин үстүндө отурушкан жок. Жок, үстүндө отурган бул мындай да. Мындай чын эле айланасында электромагнитный поле чыгат да. Бар. Страшный электромагнитный поле чыгат. Страшный чыгат. Бунун электромагнитный полеси ерунда болуп калат. Мен бул электромагнитный полеге негизи мен айтсам тилер күлүп эле коюшат да. Мындай эле болуп коет анан. Ошо бул айдап жүргөндө вообще зыяны жок, брат. Мен жана зарядка отуруп, зарядка сайып отура бергендерди айтам. Ошондо научный эксперимент кылабыз, брат. Аппаратураларды алып алып, брат. Обязательно кылабыз. Бирок мен айтканым мындай болот да, мисалы үйдүн ичинде стеналарыбызда 220 жүрүп атат да. Ооба. Турабы? Ооба, тура. Зарядкага сайып атасыз, мисалы телефондун жанында отуруп атасыз, телевизорду күйгүзүп атабыз, дагы эмне, электрооборудованияны айлана тегерегенде эле жашап атабыз өмүр бою. Ооба. 220 да алчы. Андан мындай. Бул биз көтөрүп жүргөн телефон чөнтөбүзгө салып жүргөн ошо телефондон дагы излучение бар да, мындай караганда. Бул телефондун излучениясы эркиндей эме эмес, электромагнитный поле эмес. Бул могул жанагы эмелер турбайбы да? Сеттер турбайбы, ошол излучение да, бул кичине башкачараак. Бул чисто электрический излучение. Электромагнитный излучение. Бул камера турбайбы? Браттын сүрөт видео тарткан жокмун, өзү тартпай эле койду. Бирок Аман браттын адресин, контакттарын, иштеген жерин бүт баарын чыгарабыз, браттар.